Мекеним деп күйгөнүң, элим деп күйгөнүң, жериң деп күйгөнүң, ата журтуң деп күйгөнүң. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө саякатыбыз аскер институтуна болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз барган учурда 1-курстун курсанттарына кыргыз тил сабагын Айнура Күмүшбекова өтүп жаткан учур экен. Эч кандай мүчө уланган жок бул жерде. Аю, чоң аю. Чоң аю. Чоң аю болсо Күчтүү аю десе керек. Максатта не? Демек бул жерде эч кандай мүчө уланган жок экен. Уланбайт экен. Анан бизде ыкташууда көрдүңөрбү бала? Мүчө уланбайт дедик, эмне болот дедик? Маани жагынан эле. Эне тилден сырткары немец, француз, орус, араб, англис жана түрк тилдеринде сабактар өтүлүп турат экен курсанттарга. Аскер институтунда өзүрлүү эмгектенип келе жаткан кызматкерлер буларга токтолду. Бул кафедрага мен 1 жыл болду эмгектенип. Бул кафедра негизи 2003 жылы ачылган. Ал учурда чет тилдер борбору деп айтылчу. 2010 жылы бул кафедра мамлекеттик жана чет тилдер кафедрасы болуп аттандырылды. Бул кафедрада негизи биздин курсанттарыбызды тилибизди, кыргыз тилин жана орус тилин дагы үйрөтүүгө аракет кылабыз. Жана андан мындан тышкары чет тилдерин, англис тилин жана француз, түрк тилин, немис тилин мындан тышкары үйрөтөбүз курсанттарга. Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар. Ар бир кыргыз өзүнүн эне тилин билиш керек. Жогорку турган специалист болгон келсе, чет тилин да билишин керек деген. Бул биздин кафедрабыздын девизибиз. Биздин курсанттарыбыз бул институттун бүткөндөн соң ар бир чет мамлекеттерге да кызмат кылууда. Аркасында проекттер боюнча ученияларга катышат. Ошон үчүн биз бул эне тилден тышкары дагы чет тилин да үйрөтөбүз. Куралдуу күчтөрүндө эмгектенимге 22 жыл болду. Ар кайсындай аскердик частарда жана аскер бөлүктөрдө аскердик управленияларда иштеп келдим. Бул жылга мен келгенде 1 жылдай болуп калды аскер институтунда. Бул кафедранын жаңыландыруусу биздин Британия, Германия жана Орусия мамлекеттери менен чогуу чет тили үйрөнүү проекттери менен иштеп келатабыз. Бул проекттерде биздин курсанттарыбыз жана
биздин куралдуу күчтөрүбүздүн офицерлери да катышып жатат. Жакында эле биздин немецкий тил проектиси классында 3 офицерибиз ийгиликтүү немец тилин үйрөнүшүп, азыр Германияга жөнөттүк. Алар ошол жакта жогорку квалификацияга алуу үчүн ошол жака кетишти. Бизде 6 мугалим эмгектенет. Кыргыз тили мугалимибиз доцент, биздин доцент кафедрабыздын доценти Кумушбекова Айнагүл Собукаровна. Жана биздин англис тилден мугалимибиз немец тил жана түрк тилинен сабактар бере турган мугалимдер иштейт. Айым болуп туруп бул кесипти аркалап калганыма биринчи кезекте мен бала кезимен атамдын кандайдыр бир түрткү берген да, анткени ошол атам аскер адамы болгон. Ошол бала кезибизден ошо бизди өзүнүн формаларын кийгизип, ошо кичинекей кезимен эле ол армияга жакын сөздөр, мисалы равнять, смирно деген сөздөрдүн баарын ошол кезде эле өзүм кабыл алып, ушундай түшүнүк болгон. Андан кийин жогорку окуу жайым бүткөндөн кийин ар кандай эме себептер менен ошо өзүм Бишкек гуманитардык университетин бүткөм. Бияка ошо аскер адамы болууга өзүм максат кылып эле келип, ушундай аскер институтуна келип, ошол бойдон ошол жакта эмгек кылып калгам. 15 жылдан бери ошо аскер институтунда кызмат өтөйм. Эгер өз кесибиңди сүйсөң, баарына жетишсең болот. Мен бул кесипти сүйөм. Мекенге кызмат кылуу негизи эр жигиттин милдети деп айтып жүрөт эмеспизби? Бул негизи ар бир жарандын ыйык милдети. Мен Кыргыз Республикасынын жараны катары, патриот кызы катары мен өз кесибимди сүйөм. Муну мага жеке өзүм үй бүлө кызматымды алып кеткенге жана кызмат учурунда эч кандай оорчулугу жок. Силер сиңер жакшылыктын жарчысы, силер сиңер ата мекен сакчысы, өзүңөрдөй уулдары бар эр жүрөк, ала тоодой элибиздин бактысы. Бул окуу жайдын курсанттары көптөгөн сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багындырып, алардын арасында китеп жазып, ай сайын стипендия алып, чет өлкөлөргө барып окуп келген курсанттар дагы бар. Бул аскер институтуна келгем себеби бул азыркы учурда негизги мекенди коргоо ыйык милдет деп саналат эмеспи? Ошонун негизинде мен дагы мекенди коргоюн деп негизинен бул кесипке байланышымдын себеби бул чоң атам улуу ата мекендик согуштун ардагери болчу. Согушта көптөгөн эриктерди көрсөткөн, согушта снайпер болуп Украина, Белоруссияга чейин согушуп келген. Ушунун эмесинин натыйжасында бул 2 жыл мурун мен бул ушул чет тилдер кафедрасынын доценти Галина Николаевна деген мугалим эчебиз аркылуу фонд Евразийский новая волна деген коомдон бизге ушундай маалымат келип түшкөн, ушундай жазсаңар болот, ушу китепке Россиядан басылып чыгат. Анан мен ушу чоң атам жөнүндө маалыматты ошо орус тил мугалимибиз Галина Николаевна экөөбүз жазып чыктык. Анан ушинтип ушундай китеп бизге кийинчерээк жазылып келди. Баардыгы ушу чоң атам жөнүндө жазылган маалыматтар бар. Мекенди коргоюн деп мындай. Бул кесипти негизинен өзгөчөлүгү бул эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп бекерин айтпаса керек. Биз да ушу мекенди коргоп, ушу келечек муунга өзүбүздүн салымыбызды кошуп, армияга, аскерге келген ар бир жаш муунга аскерлик тартипти, мекенди кандай коргош керек, жоокердин согуштагы абалы кандай болуш керек, ошол жөнүндө маалыматтарды берип, ал жөнүндө сабак өтүп, ушу Кыргызстанга салымыбызды кошсок деген үмүттөбүз келечекте. Здесь у нас несколько дисциплин обучения, но самое мое любимое занятие — тактическая подготовка, так как в тактической подготовке мы изучаем сам процесс боя и как оно происходит, какие правила в них и каким тактическим способом мы можем победить. И в данном сфере мы обучаемся в различные виды дать бой противнику. Здесь на первом курсе мы обучались русскому языку. Русский язык давал нам возможность открыто изъясняться на данном языке. И помимо русского языка здесь
также изучают кыргызский язык, и можно изучить иностранный язык. Благодаря иностранным языкам можно в будущем для себя поехать в другие страны. И вот участвовал в конкурсе Института евразийских исследований, где проводилось конкурс на лучшее сочинение на тему «Письмо в будущее. Кем я стал и в какой стране я живу». В данном конкурсе из нашего института участвовали 3 человека, из них я получил стипендию. В конкурсе общий фонд $500, и получается в течение 5 месяцев каждый месяц получаем $100, если победил. В данном конкурсе участвовало 300 человек, потом на собеседование отобрали 50 студентов, из нашего учебного заведения поехало 2, и после отбора из 50 студентов 12 человек победили в данном конкурсе. Попал в число этих 12 человек. Мектепте окуп жүргөн убакта эле ооба спорт менен машыгып, волейбол ойноп, ошол ага чейин эле кыргыз күрөшү менен машыгып келгем. Бул жакта биз албетте келечекте командир болгон соң, албетте физический жактан, спорттон күчтүү болушубуз керек. Өзүбүздүн өздүк курамга мындай үлгү катары спорт жагынан болушубуз зарыл. Ошол бизде аскер институтунда спорт жагынан бүгүнкү күндө аябай шарттар жакшы. Биз келгенден баштап эле ушул гира спорту боюнча, волейбол спорту боюнча ар кандай турнирлер болуп турат. Ошол турнирлерге биздин өзүбүздүн тренерлер алып чыгып катыштырып, азыркы күндө ийгиликтерди да багындырып келдибиз. Сезип дайым жүрөгүнөн ыйыктыгын мекендин, ишене биз шегибиз жок, чегаранын бекемин. Пагон кийген ар бир кыргыз офицери силерге. Кыштык күндүн бактысы силерсиңер, бекбилектен ачкычы, эн соокта жүргүлөчү. Бөтөн элди, бөтөн жерди, өз жериңдей коруштуң. Артта калды Афганистан, аламаты согуштун. Чептенердин күчү бектей, ата бабам абалтан. Билесиңер бар кымбасын, ыйыгата конуштун. Офицерлер, мекениңдин сакчысы. Офицерлер, тынчтык күндүн бактысы. Силер, эйпиликтин ачкычы. Эн содукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Эн содукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Ашкананын башчысы Эркинбек Үсөнбеков курсанттарга күн сайын кандай тамак аштар берилерин айтып берди. Бир күндө 3 маал ысык тамак берилет, эртең менен ысык тамак берилет, түштө биринчи, экинчи тамак менен берилет, салат, нан, компот берилет, 250 грамм сахар менен, кечки тамагы тоже ысык тамак берилет, чай, нан, май берилет, 15 граммдан май, 250 граммдан чай берилет, 30-25 граммдан сахар менен берилет. Бүгүнкүсү болсо биринчиси борщ болду, экинчиси макарон отварной, эти 50 грамм эт, в готовом виде 50 грамм ет, салат берилет, 80 граммдан салат, 350 граммдан нан берилет,
250 грамм компот, 15 грамм сахар менен берилет. Эртең мененки тамак болсо, картофельный пюре, бышкан эт менен берилет, 250 грамм чай, 25 грамм сахар, 15 грамм сары май менен берилет. Меню раскладка деп коет, бир жумага бизге раскладка түзүлөт. Ошондо продукт ассортиментинен ар кандай каша гречневая болот, макарон по-флотски болот, гороховый пюре болот, борщ болот, перловый каша болот, картофельный пюре болот. Ошол тамактардан тамак ошо бир жумага түзүлгөн ассортимент продукттан ошол тамак беребиз. Калынур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун башчысы Артур Тимиров алдыдагы ишке ашуучу максаттары жөнүндө айтып берди. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул кесипте үзүрлүү эмгектенип келе жатканыңызга канча жылдын жүзү болду? Аскердик жумушта болгоnuма 30 жылга чукул болуп калды. 87-жылдан баштап, курсант болгондон баштап мен аскердин катарындамын. Ушу аскер институтунун башчысынын ордуна келгениме жарым жылдан көбүрөөк болуп калды. Мен 16-жылдын июнь аягында келгем. Илимий даражаңыздарды жогорулатыш үчүн билим алып турасыздарбы? Албетте. Мисалы бир жерге келгенче аскер кишилердин өзүнчө тепкич дебесем да эрежелери болот. Эми аркасында меники Академия имени Фрунзе, андан кийин Российский Федерациянын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штаб академиясын бүтүргөм. Мындайча караганда билим татыктуу. Бирок албетте бул жумуш деген жөнөкөй орунда турбайт. Буга да улам таалим катары алабыз. Бирөөнөн дагы ар кандай түрлөрдө жаңылыктарды алып, ошону киргизип, ана колдонууга бир аракеттерди кылабыз. Ар бир кесиптин жыргалы менен кошо түйшүгү болот эмеспи? Ал эми сиздин кесибиңиздин өзгөчөлүгү эмнеде? Эми башка кесиптерден караганда биздин кесиптин эми көп эле айтылат, бирок кайра айтыш керек да, мааниси анан деген баасы чоң. Чоролордой болуп беребиз да, эми чорочулук ар кандай болот? Мына биздики бир жерде ушу чоролорду камдап, биз деген биякта Бишкек шаарында турабыз. Дагы биздин мен жолдошторум, мен баягы аскердик кесиптештерим мына четтерде, ушу Кыргызстандын четтеринде служба өтөп жатышат. Ошондо жаш өтөп жатканда да мына частардын тегерегинде эле военный городоктордо жашайт. Квартира жетпесе ошо квартирага чыгышып, ошо тегерегинде эле. Бул аскердик жумуш, аскердик кызмат бул өзгөчө мамлекеттик кызмат. Өзүбүздүн укугубузду кыскартуу жагынан өзгөчөлүгү көрүнөт да. Ошон үчүн баягы гражданский кишидей тажап кетсе болду, мен кеттим деп көчүп да ала албайт. Канча өтөш керек, ошончо эме кызматын өтөп, ошол жерде үй бүлөсү менен жашай берет. Анын аркасынан үй бүлөсү да ошондо кыйынчылыктарды көрөт. Бир жерде школа жок, бир жерде жетсат жок, бир жерде болсо да баягы өзүнүн эрежесине жетпеген ар кандай болот да. Ошо кыйынчылыктардан бүт үй бүлөлөр өтөт. Кудай буйрса мен андайды деле көргөм. Биз өткөнбүз үй бүлөбүз менен ошондойду. Мына карасам, эки балам, эки улуусу школду бүткөнчө 10 школа алмаштырган. Ары бери көчүп жүрүп. Бирок бул деле өзүнчө социалдык тажрыйба. Анан азыркы келгенде жакшылык дегеним мына жакшы бир жамаат, чоң жамаат. Ушу образовательный системада мен эң биринчи служба өтөп жатам. Анан мага биздин профессорско-преподавательский состав деген бул аябай кызык. Биздин эле кесиптештер, бирок ушу агай катары окутуп жаткан канча тажрыйбалуу кишилер менен чогуу иштейбиз. Баягы гражданский составта бар. А жерде бизде өзүбүздүн профессорубуз бар, канчалык тажрыйбалуу агай эжейлер бар. Анан биздин жанагы калган кесиптештерим иши кылып, мындайча айтканда, мен азыркы заманда чоң ыраазычылыгымды ушу биздин жамаатка эле билдиргим келет да. Ушундай бир эми жылдарды оор деп эле эми жылда эле айта беребиз, бирок кантсе да ошентип иштеп келатканына, алардын баягы үнү жок иштеп келатканына чоң ыраазычылыгымды билдирем да. Канчалык кыйынчылык болбосо деле ошону жеңип, ошондон өтүп эле ушу өзүнүн кесибинин негизинде иш жүргүзүп баратышат. Аскер кызматкери болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Аскер кызматкери болуш үчүн
Эми сапаттар жөнөкөй эле сапаттар. Эң биринчи Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек. Экинчиден ден соолук талаптарына жооп бере турган балдардан болуш керек. Үчүнчү сапат албетте бу деген билими болуш керек. Жок дегенде мисалы ушу курсант болуп келе турган балдарга бу деген орто жалпы билимдүү болуш керек. Же болбосо баягы кесиптик билимдүүлүк. Ошону менен эле анан бизде ушу аскер кызматына ар кандай барат. Курсанттар бу деген болочок офицерлер. Контрактный службага сержант жана прапорщиктер барат. Анан деген жөнөкөй службага солдат болуп келишет. Бирок баарында жалпы караганда бу деген Кыргыз Республиканын жарандыгы, анан деген ден соолуктун ошо ден соолук жагынан талабына жооп бере тургандай балдар болуш керек да. Институтта канча курсант билим алат? Эң биринчиден айта кетсем, мен сизге ушу канча дегенге 4 курсубуз бар. 4 жылдык окуу, 4 жылдык окуу, анан деген окутуу программасы бизге билим берүү министерствосу менен бекитилген. Албетте биздин коргоо комитети менен бекитилген программанын негизинде биз окууну алып барабыз. Бу сонунда биз мамлекет үчүн лейтенантты камдайбыз. Эки багыт менен бирөө генералдык штабтын бөлүктөрүнө, экинчиси чек ара кызматы үчүн камдайбыз. Арасында чек ара кызматы МЧСке, анан ГСИН немелерге да камдайбыз да. Аскер институтунда дагы кандай жаңылыктар болууда, жаңылануулар? Эми жаңылыктарды карасак, айта кетели, биздин аскер институт күздөн баштап жакшы бир ишти баштап атабыз. Балтийский технологический университет менен. Простонародье аны военмех деп коет. Мисалы бизде азыркы өкмөт военмехти бүтүрүп, жакшы бүтүрүп чыккан кишилер бар. Мисалы мындай карасак, Мырза Разаков военмехти бүткөн. Так ошо военмехтин ошо университет менен биздин бир жакшы ойлорубуз, пландарыбыз бар. Мындай айтканда, дистантное образование дейт, узактан окутуу. Военмехтин агай эжейлери биздин өзгөчө тандалган курсанттарыбызга, военныйларга сабак берет. Ошо сабактын негизинде, анан ошо канча саатты берилгенден кийин биздин окуучулар дипломун защищать этет. Баягы ыктымал ошо технологический университеттин дипломуна жеткенге. Бу бир. Экинчи жанагы Бомка 9 деген программа менен анда негизинде ушу дистантное образование деген неме бар. Ойлор бар. Чек ара коргоо кызматынын демилгеси менен, анын биздин демилгебиз менен ортодо азыр бир иштер ойго ашып атат. Бу Бомка 9-дун программасы боюнча окуу демилгеси биз жакка өтүп атат. Эмнеге дегенде, биз деген лицензия кармаган окуу борборубуз. Ошон үчүн ал жөндө да бир ойлор бар. Кудай буйрса, ошо Бомка 9-дун негизинде да точка доступа деп коет. Точка доступа бу деген өзгөчө техника менен камсыздалган класс. Ошого деген анан узак жерден бирөө бая сабак бере турган. Бүт баары эми деген бая закондордун негизинде жасалат, бирок ошондой бир ойлор бар. Бу да деген өзүнчө мындай караганда инвестицияларды чыкыруу бир иштер деп койсок болот да. Биздин аскер институтуна кызыкчылык көбөйөт жөнөкөй элде да. Ушул иштер менен биз деген биздин демилге окуу шарттарын чоңойтот, анан жакшы бир заманбап эрежелерине келтирет. Буга чейин биз ушу сыналгалардан, атайын бир концерттерден көрүп калчу элек. Тамашоодо балдарыңыздар ойноп, андан кийин дагы бир концерттерде, кечелерде, анан кийин ар кандай ушу майрамдарга 23-үнө да карата концерттер уюштурулуп турат. Анан ушу маданият жаатында дагы кандай жаңылыктар болуп атат? Ушу жагын айта кетсек, биздин балдар, биздин курсанттарыбыз көп ушу акцияларга катышат.
Мисалы, орус бала бар, кыргызча суудай сүйлөйт. Анан ошо куттуктап туруп, анан сиз кимсиз дегенде өзүнүн фамилиясын, атын жөнүн айтып атса, тияк жактан телефондон звонить этишип, аябай ыраазычылыгын билдирген көп киши болду. Рахмат, ушу кыргыз тилин тим эле билип урматтаган дегендей. Бул ошо жагынан. Анан башка жактарынан айта кетейин, КВНга камданып атабыз. ОДКБнын аскерлеринин арасында дагы бир биздин курсанттар катышып, орундарга ээ болуп келишти Москвадан. Дагы айта кетсем, бир взвод бизде 25 киши азыр Венский балдын программасы камданып атышат. Ушу бальный бийлерге 8 мартка Кудай буйрса көрсөтүшөт. Өзгөчө эмеден барып туруп, бир театрдан барып камданып атышат. Анан дагы культурный жагынан байланыш деп кетсек, биз ушу мединститут менен иштегенибизге чоң ыраазыбыз. Ушу мединституттун ректоруна, башчыларына, эмне дегенде биздин демилгебизди алар колдоп, биз жаңы жылды чогуу өткөрдүк. Мекениңге күйгөнүң, элиңди өтө сүйгөнүң дейт. Мына мекен үчүн ар дайым кызмат кыла бериңиз. Кыргызстандын келечеги болгон жаштарды тарбиялап келатасыз. Албетте бул эмгегиңизди жалпы эл дагы сөзсүз түрдө баалайт деген ойдомун. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Мекенибиз үчүн кызмат кылабыз. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргызымдын жигиттери. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери. Кийинки көрсөтүүдөн жүз көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.